Эми өткөн жылы дагы курултай болгон. Бүгүн биз анын отчетун уккан турабыз. Бирок негизи курултайдын баягы пайда болушу бул туура эле, себептенде эл көпчүлүк масса дагы бийликке мындай башкарууга катышкысы келет да. Ошондуктан ушул курултай деген идея чыгып, анан дайыма мына 30 жылдан бери айтылып келип, эми жакындан бери мыйзамдашып, мына бүгүн биринчи мыйзамдуу курултай чакырылып атат да. Албетте, бирок бул курултай мындай бийликти контролго алган орган болуш керек да. А эгерде келип туруп биз былтыркыдай болуп шоу кылып, бир ар кандай тамаша бирдемелерди айтып тарап кетсек, андан эч нерсе пайда чыкпайт, коомго да, мамлекетке да. Ошондуктан баардыгын тең жана мыйзамдуу түрдө кандай кемчиликтер кетип атат, ачык айтып, ошолорду оңдогонго мындай механизмдерин иштеп чыгып аракеттенсе, менче аябагандай жакшы эле институт болот. Анан бирок мындай курултайдын өзүнүн дагы байыркыдан берки келаткан эмеси, бул касиети, бул бийликке баягы багытталган да. Мындай баардык ошо көпчүлүк курултайчылар бийлик тарапта сүйлөгүсү келет экен да. Көпчүлүгүндө мындай мен байкап эметип жүрөм. Анан бийлик бизде болуш керек дегендер дагы көп да. Анан кийин биз деген керек болсо президентти биз шайлашыбыз керек дегендер да бар экен да. Ушундай түрдүү баардыгы тең мындай бир беткей сүйлөшүп алгандай экен да. Мен биринчи жолу делегат болуп келип атам. Бул туура эмес. Курултай деген бийликти контролдоп иштеткенге кайсы жерлеринде кемчиликтер бар, ошолорду анан глобалдык түрдө кыргыз элин кандай коркунучтар күтүп атат, ошолорду айтып президентке мындай акыл көмөктөш орган болуш керек да. Акыл айтып, кошумча баягы жолдорду көрсөтүп, багыттарды көрсөтүп, ушундай бир институт болсо менче аябай эле жакшы болот. Бул башка өлкөлөрдө деле бар. Аларда мисалы үчүн жана МПО сымал болот. Президентке эч кандай баш ийбейт, бирок алар жана мыйзамдын эмесинде, негизинде өз алдынча аракеттенет да. Эми биздики азыр жаңы баягы бутуна туруп келатат. Бара-бара ошондой жолго өтөт болуш керек. Анан бир нерсе, курултайды өнүктүрүш үчүн бул биринчи кезекте бизде жана парламенттик шайлоо мажоритардык профессионалдык болуп жарым депутаттар жерлерден шайланып келип атпайбы? Бул курултай менен экөө бири-бирин кайталап калып атат да. Биз анда пропорционалдыкка өтүшүбүз керек толугу менен. Анан кийин курултайды жандандырса, курултайга да жеңил болуп, мындай органдар бири-бирин кайталабай калмак да. Мен ошол жагын дагы жакшылап карап иштеп чыкса, менче жакшы болот деп ойлойм. Анан жана масса, мисалы үчүн былтыр 1200-дөй делегат келген, быйыл 700 болуп атат. Бунун да көптүгү да жакшы, себептен де көп элдер баягы бийликти башкарууга мындай катышып калат да. А бирок ошол эле учурда сапаты мыкты болуш үчүн балким аз адамдарды, делегаттарды чакырыш керек да. Ушул жагындагы жакшылап ойлонуштурса, анан шайлоодо дагы мындай мыкты сүйлөй ала турган, стратегиялык багытта мындай президентке, бийликке, өкмөткө баягы акыл кеңешин айта ала турган адамдардын бир тобу болуш керек да. Ошондо анан мындай мыкты курултай болот деп ойлойм да.